Жекшенбек Оторбаев Нарын шаардык таза нарын ишканасында айдоочу болуп иштегенине 9 жылдын жүзү болду. Бул аралыкка чейин ал 30 жылдан бери жаңылана элек таштанды ташуучу унааларды айдап келген. Эми минтип Кытайдан жаңы келген Хова үлгүсүндөгү унаалардын инструкциясы менен жакындан таанышып жаткан учуру. Анткени аталган ишкана жакында жаңы жүк ташуучу унаалуу болушту. Жайырча күрүштүк балдагы болчу. Астына чейин кол менен ырытчу, арт менен салып кеткен. Артынан өзү тартып кетет. Электрон экен көбүнчөсү. Ошол жеңилдик эле муртуп эле. Суда кыдырмада болуп калды, точкалар жоюлуп, кыдырып алабыз көчөлөрдө. Эки таштанды ташуучу унаа жаратылыштык коргоо фонду жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен 12 миллион сомго чукул каражатка алынган. Бул таштанды ташуучу унаалар түрдүү таштандыларды таңгактап, электрондук функциялардын жардамы менен үй тиричилигинен чыккан калдыктарды бирдей топтоп, жыйнаганга жөндөмдүү. Оформление болуп, номер алгандан кийин шаар ичине чыгара баштайбыз го. Азыр өзгөчө кыдырма методко өтүп атабыз, ошого жакшы экен да бул. Чөнтөкчөлөр бар экен, ага салып анан ичине пресстеп, кичине сыйымдуулугу көбүрөөк 14 метр куб батат экен. Пресстегенде көп батат да. Ошондо берки мусоровоз, кичинекей мусоровоздордун 2 рейсин булар бир эле рейс менен алып кете турган машиналар экен. Тазалык кызматкерлери үчүн түзүлгөн мындай шарт бардыгына жагымдуу болду. Буга чейин таштанды ташуучу унааларга 5 тоннадай гана таштанды батса, жаңы үлгүдөгү унаага 15 тоннадай таштанды сыят. Мындай мүмкүнчүлүк убакыттан утуу менен ишти дагы жеңилдетет. Наргиза Жумадел кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.